Кыргыз жылкысы улуттук байлыгыбыз. Кыргыз элинин жашоосун жылкысыз элестетип болбойт. Көчүп конууда, мал кайтарганда, жортуулга чыкканда, айтор, кыскасы азыркы унаанын ролун аткарган жылкы баласы кыргыздардын турмушунун ажырагыс бир бөлүгү болуп эсептелинет. Бардык малдардын ичинен кыргыздар жылкыга чоң көңүл бурушкан. Минсе уна, ичсе кымыз, баа жеткис суусундук, жесе эти пайдалуу азык. Жоокердик заманда жоону кууса жетип, жоодон касса жанын аман сактаган. Көчмөн кыргыз жөө баскан эмес. Элибиздин бардык ооз-эки чыгармаларында сөзсүз жылкы жөнүндө сөз болот. Мисалы Манас эпосун алсак, баштан аяк баатырлардын эрдиги менен тулпар аттардын күлүктүгү, чаалыкпастыгы баяндалат. Чоң казатта ак кула окко учканда Манас атабыздын жаны кейип, дүйнөсү таарыганын билебиз. Илгертен бери Айкөл Берешен кыргыз элинин тарыхында чоңдогон ат жабыштар өтүп, ага миңдеген жылкылар сайылганын билебиз. Аздектеп баккан кыйын чыкма күлүктөрү ээлерин маңдайларын жарылта сүйүнтө алышкан десек туура болот. Кийинки эле 100 жылдыкты алсак, Байтик баатырдын ашында ат чабышка 100 1000 кой, 25 жылкы сайылган. Кеминде өткөн Шабдан баатырдын ашында 5000 кой биринчи келген күлүккө сайылган. Атагы чыккан Үсүк көлдөгү бай Мурат Аалынын ашында баш байгеге 1000 жылкы сайылган. Дүйнөгө атагы чыккан кыргыз жылкылары. Кыргыз жылкысы көптөгөн жылкы породаларынын ичинен өтө чыдамкайлыгы, чаалыкпастыгы, айрыкча туягынын бекемдиги жана катаал шарттарда да тукумун улап кеткендиги менен айырмаланат. Мисалы, тоют тартыш болгон мезгилде көпчүлүк породалар көтөрөн болуп баспай калышат. Ал эми кыргыз жылкылары мындай учурду күчтүүлүгү, чыдамкайлыгы менен талаадан оттоп болсо да жеңип чыгат. Айрыкча тоонун өр, тик жана кыя беттеринде тез, ташыркабай жакшы басат. Кыргыз жылкысы кезегинде дүйнөгө аты чыккандыгын айтпасак болбойт. Бул маалыматты чет элдик интернет булактарында кыргыз жылкысы жөнүндө жазылган жакшы сөздөр тастыктайт. 1913 жылы Николай падышанын убагында Алматыда айыл чарба көргөзмөсү болуп, ар кайсы элдин күлүктөрүн сынаган. Ат чабышта биринчи болуп көк кашка кыргыз күлүгү келген. Кыргызды кыргыз кылып 1000 жылдан бери жонуна көтөрүп жүргөн кыргыз жылкыларын даңктайлы достор.